апам тууралуу айта кетейин. Ал киши жай башталганда эле күзгө чейин кымбаттап кетпесин деп жанагындай помидор, бадыраң жана башкаларды же болбосо малина жана башкаларды топтоп салат варенье жасай баштайт. Аны өзүнүн бир туугандарына жана кайын журтуна берет. Биз жөнөкөй үй билебиз. Кымбатчылык бизге да абдан катуу тиет. Ошон үчүн апам кымбат болуп кетелегинде, калгай ала элегинде, талап кетелегинде эрте баштайт. Ал жөнөкөй мугалим. Мен апамды ушу азыркы иштеп аткан өкмөттөн дагы стратегия экен деп айтам. Себеби дегенде азыр көмүр кымбат, туурабы? Президент өзү кийинишип айтып деп түшүрдүм деп атат. Бирок биз жаздан бери канчалаган күн убактыбыз бар эле. Кыштын канын жазда көрдүк. Ошол жаздан эле көмүрдү казып алып келип туруп, топ базаларга түшүрүп койсо, көмүрдү үшүн албайт да, тура береби? Тура береби. Бирок мына жуп койчунун кызы кой келгенде чаңыз кутуп атышат. Солярка кымбаттаган учурга түшкенде бунун баардыгынын кымбатчылыктын бири-бирине байланышы бар. Мен азыр айтып берем сизге. Эмне үчүн көмүр кымбат? Анткени баардыгы баягы силер жылтыны жеп фасолду кымбаттаганда сатабыз деп кырмап отурганда эле кыш келсин кымбаттасын ошондо сатабыз деп отурушты. Анткени ошол көмүр кендеринин көбү мафия ээлеп алат. Алардын көбү депутаттар же бийликке жакын адамдар. Мен өткөндө дебат учурунда 5-6 атын атады менен бир тобу ыйлап чалышты, биздин атыбызды эмне атайсыз депчи. Мен айттым аларга, азыр атыңарды да таппайт. Биз бийликке келсек, силердин буйругуңарды толгойбуз деп. Себеби дегенде бул кыргыздын байлыгын ошондой бир уч мафия ээлеп алып туруп, кайра кыргызга кымбат сатпаш керек. Базардын шартында, мыйзамдын чегинде иш кылышы керек. Болбосо ал ак ниет инвестор эмес. Бул көмүр мафиясы. Бир топ ай мурда биз ГСМ, бензин саткан, солярка саткан мафияны аныктап чыктык. Тажикстан менен Баткендин чегарасында бир айында 15 заправка бар экен. Кудай урады, бензин менен жер сугарбайсыңдар. Не кереги бар? 200 адамга берген заправканы. Деп издеп көрсөк, ал заправкалардын бир тобу депутаттардыкы экен. Алар жанагы Орусиядан келген поштинасы жок бензинди алып барып туруп Тажикстанга пул да үйүп атышат. Россия жылына мына 12 айга ушунча жетет деп поштинасы жок бензин берет. ГСМ берет. Бензин жана солярка. Быйыл 1 миллион тонна берди. Шуну 12 айга жеткизгиле деп. Бирок жетпей калса, поштина менен беребиз. Анда кымбатыраак болот деп. Анан эмне болду? Заправканын баардыгы ошондой күркүлдөрдү. Туурабы билесиңер? Бензинди алды дагы биткесин калтырып көбүн Тажикстанга агызып ийишти. 15 заправкадан эмне деген бензин алат? Биз 12 айга деп ченирилген арзан бензин менен солярканы бат эле түгөтүп алдык. Анан мына сентябрь, августтан баштап баалар тээп кетти. Көрдүңөрбү мафия каерде жатат? Бачыдагы мафияны иликтеп чыгып, силердин жардамыңар менен белин сындырды. Ошол күйүүчү, майлоочу май мафиясын иликтеп чыкканда УКМК төрагасы Канчоев Ташиев, Али Токтакулов туура айтат, булар контрабандисттер, биз буларды жазага тартабыз деп пресс-конференцияда сөз берген. Бирок ал убадасына турган жок. Бензин контрабандисттери күркүлдөр жазага тартылган жок. Керек болсо азыр парламенттик шайлоого баратышат. Көмүр мафиясынын артында тургандар парламенттик шайлоого баратат. Биз кимден добушту талашып атабыз? Биз ошондой элдин канын соргон мителерден добушту талашып атабыз. Биз бир тармактын мафиясынын, паракорлордун, коррупционерлеринин белин мертитти. Бирөө иллюстрация болду.
экөө иллюстрация болду, бирок кайра 3-4 баждан дагы депутаттыкка баратышат. Коррупция менен күрөш мындай болбойт. Биз айттык. Өрөк Чиркенов азыр жарыялады, мен президенттик шайлоого барам деп. Бирөөлөр айтышы мүмкүн, бул ара дегенде парламенттикти жеңип албайбы депчи. Кандай гана жыйынтык болбосун, биздин команда бирге турат коррупцияга каршы күрөш үчүн. Biz bilemiz farklı görüş kalanı. Kantip illüstrasyon kılıştı bilemiz. Biz atlarına çıkan adamlar azı bilgiye gel olmayın. Bacıda olur, Kırgız Temir yolunda olur, başka jakta olur. Biz mına uşunday görüştü daha olmaktayız. Ana, birok jurnalist katarınday görüştü olan dışarıdan kıyın eken bizim ıyğan mutluluğumuz. Oşol biröөнүн kılmışın, bılığın jarıyalagan жерден токтойт экен да. Андан ары же союлалы эле чаппасаң, камай албайт экенсиң, штраф сала албайт экенсиң, түрмөгө же мындай кызматтан ала албайт экенсиң да. Ошол үчүн баратабыз парламентке. Парламенттик комиссия түзсөк, аларды ошол сессияга алып келсек, ошол жерден суроону берип туруп, ошол мүнөттөн кызматтан кетирсек, жазасы оор болсо, ошол жерден абакка кестирсек деген ой. Токтотушубуз керек да урууларга. Качакка чейин ушинтип буксалап жүрө беребиз. Мына өлүккө коррупциясы аз өлкөлөр. Алар эмне өзүнөн өзү ушундай болуп калды. Күрөш аркылуу келген жеңиштин натыйжасы ошол. Гүлдөр өнүгүп атат. Орустандай болуп